Бүгүн биз сиз кааласаңыз пирог жасоого киришип жатабыз. Анда баштайлы. Биринчиден бизге 2 жумуртка жана 1 чыны шекер керек. Бирок эч нерсе аралаштыра электе кармап туруңуз. Баарыңызды катталганыңызды жана даяр экениңизди текшериңиз. Макулбу? Анда аралаштырып баштайлы. Андан кийин 1 чыны айран алыңыз. Биздин айран домашний айраныбыз. Эми айранды массага салабыз. Айранды аралаштыра электе 1 нече аш кашык сода салабыз. Андан кийин аралаштыра баштайбыз. Мага ишен, бул пирог даамдуу пирог болот. Ал ушундай көбүк масса болушу керек. Эми ун салабыз. Биз унду көзгө эле салып жатабыз. Унду салып жатканда аны өтө коюу эмес массага келтиришибиз керек. Унду салып эми аралаштырабыз. Массабыз өтө коюу эмес жана бүтүрлөрү жок болушу керек. Жабышып калбашы үчүн 2 чоң кашык май салабыз. Аралаштыралы. Эми кызыган табагына май сүйкөйбүз. Даамдуу пирогго даярданалы. Пирог пишип жатканда Альбина колун булгап алды. Эми буну карап коюңуздар. Буну кантип кетиришибизди билбей жатабыз. Пирогубуз пышты. Пирогубузду алып, ушундай үстү кызарып бышышы керек. Андан кийин пирогубуз муздагандан кийин кесип баштайбыз. Ушундай көтөрүлгөн даамдуу өтө таттуу пирогторубуз пышты. Саламатта калыңыздар. Сиздер менен Альбина жана Айзерек болду.